Урматтуу мекендештерим, бүгүн илимдин канчалык кадыр бартуу экендигин, илимдин канчалык деңгээлде күчтүү экендигин билип аласыздар, Кудайым буйрса. Мисалы жөнөкөй эле мисал айта турган болсок, мына төрпүштөк тургандар микрофон жөнөкөй эле. Бул микрофондор эмне деп ойлойсуз? Микрофон бул жөнөкөй 200 грамм, 400 граммдык темир да бул. Ушул темир 1 килограмм мисалы үчүн арзубаган акча, кымбаты 700 сом болушу мүмкүн, арзаны 5 сом болушу мүмкүн мисалы үчүн. Темирлер дагы ценасы менен бөлүнөт. Эми ойлоп карап көрө турган болсо, ушул 400 граммдык темирди эмне ушунчалык кымбат баалуу кылып койду? Албетте акыл. Микрофонду ойлош үчүн акыл керек. Япондор, корейлер мисалы үчүн микрофон чыгарып атат. 80%, 90% акыл да ал жерде, а 10% темир. 10% темир 15 сом, бирок ошого акыл кошуп туруп микрофон кылып чыгарды, ал жерде канча акча бар эми? Мисалы үчүн 1000 долларга микрофон сатса, анын 200 сому гана темирге кете турган болсо, калган суммасы бүт акылды түзөт. Акылдын негизинде иштелген. Ошондуктан акылга, биз илимге, билимге маани беришибиз керек, урматтуу мусулман биртугандарым. Илимдин деңгээли, илимдин чыныгы чексиз суу экендигин бүгүн белгилеп айтып кетким келет. Жана илимге тиешелүү маселелерде бир хикая окуя бар, ошону айткым келет. Бул окуя албетте урматтуу мусулман биртуган сиздин жашооңузду өзгөртө турган, чыныгы башкача бир тепкичтерге алып чыга турган окуялардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан жакшынакай отуруп сабырдуу болуугасыздар деген үмүттөмүн. Себеби бир жолу укканда буну түшүнүш кыйын, себеби мааниси өтө терең окуя болгондуктан. Жакшына отуруп 2-3 жолу угушка даяр болуп туруп, бисмилла деп баштадык. Имам Бакыланинин Румга болгон сапары бул. Имам Бакылани өзүнүн учурунда эч кимге илимий деңгээлде өзүнүн алдыга салбаган, адашкан мутазила агымдарын өзүнүн жообун тактуура берип ордуна коюп койгон, адашкан динсиздерден келген суроолорго тактуура жооп берип бардыгын өзүнүн ордуна койгон улуу имамдардан болгон улуу имам Бакылани. Имам Бакыланинин өзгөчө бир журум-туруму, өзгөчө бир илимий деңгээли падышачылыкка чейин жетип барганда, падыша өзүнө жакыныраак адам кылып, өзүнүн бир четтеги сырткы өлкөлөргө карата бир диний маселелерде ушул Имам Бакыланини жөнөткөн. Имам Бакылани себеби өтө чечкиндүүлүгү менен мамлекеттик деңгээлдеги нерселерди дагы чечип койгон. Албетте урматтуу мусулман биртугандарым, илимдүү адам, динден кабары бар адам, дини түшүнгөн адам Кудайдан коркот, ал аманатка да кыянат кылбайт. Мамлекеттик аманаттык нерселерге бул эч качан кыянат кылган эмес. Имам Бакылани Румга болгон сапары, падыша аны элчи кылып жөнөттү, элчи катары, элчи olarak ал өзүнүн жардамчыларын, башкаларын алып, ошол Румга сапарына жөнөдү. Деңизде сүзүп барат экен, деңизде кеме капитаны Имам Бакыланиге келип: "О улуу имам, сиз бул Румга болгон сапарыңыз бир гана ушул бир кеңешмени чечүү маселесинде же бир эки өлкөнүн бир сырдуу нерселерин чечүү максатында гана болуп жатабы, же бир келишим болуп жатабы?" деп суроо узатат. Имам Бакылани: кеме капитаны, сизди бул нерсени ойлошко эмне мажбур кылды дейт. Эмне сизди мажбур кылды бул нерсени ойлогонго дейт. Кеме капитаны карап туруп: себеби сиз улуу имам улуу имам болгондуктан, жана имам эле болуп калбастан мамлекеттик деңгээлдеги адам болуп жатпайсызбы дейт да. Парасатыңызга балли, баракелди, акылыңыз күчтүү экен. Бул Рум падышасы дейт. Бир гана саясий оюндарды, саясат жактан күчтүү болбостон, ал диний адамдардын илимий деңгээлин, жарыштарын сүйгөн адам экен. Илимий адамдардын бири-бирине болгон акыйкат суроо жообун билген, түшүнгөн жана суроо жоопторду талап кылган адам экен. Биз дагы барып бул учурда өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн саф, өзүбүздүн таза ак динибизди, ислам динибизди реклама кылып коюш үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк жана шанс болуп жатпайбы деп кеме капитаны айтат. Кеме капитаны өзүнүн жумуштары менен алек болгонго чейин: "Ооба, туура айтасыз. О улуу имам, туура айтасыз. Буну мунажимдер дагы айтып жатат. Мунажимдер бул бакчылар, көз ачыктар дагы муну тастыктады, жана сиз бул жарышта, бул кеңешмеде сиз утуп чыгасыз" дейт. Имам Бакылани карап туруп: кеме капитаны, азыр эле парасатыңыз жакшы деп сизди мактап жаттым эле, акылыңыз жакшы экен деп жаттым эле. Мунажимдердин исламга эч кандай тиешеси жок.
бакшылар, көз ачыктар ислам дининде жок. Кайыпты бир гана Аллах билет. Көзгө көрүнбөгөн келечектеги жашоону же өтүп кеткен тарыхты тактана дура тагдырды Аллах гана билет, аны Аллах чечет. Буга мунажимдердин, ай жылдыздардын, күндөрдүн бизге көрүнгөн бардык нерсенин ага тиешеси жок. Бакшылар бул жерде эч ким. Ошентип жооп берип, сапарда кемеде ар кандай суроо жооп болуп, жол кантип өткөнүн да билбестен Румга келишет. Румда аларды бараң шараңдуу ар кандай түрдүү түстүү тамактар менен башкалар менен суйурмат менен күтүп алышат. Күтүп алышып барат экен, имам Бакланиге сарайга жетпестен эле падышага жолу максатында келген биринчи кезекте. Сарайга жетпестен вазири чыгат да имам Бакланиге: "О имам, сиз ушул кепетеңиз менен, ушул кийимиңиз менен мен падышама, президентибизге, падышабызга жолугайын деп жатасызбы? Мындай келешиңиз менен, мындай кийимиңиз менен, мындай масыт, айтор мындай кийимиңиз менен жолукканга болбойт биздин падышага" дейт. Имам Баклани карап туруп вазирге: "Аллах Таала биз динибиз менен сыймыктанганыбыз үчүн Аллах Таала бизди сыйлуу кылды. Биз динибиз менен азиз болгондугубуз үчүн Аллах Таала бизди азиз кылды. Жана падышачылыктан бир элчилер келсе, алардын сый-урматын ордуна коюу бул милдет болуп эсептелет. Эгерде ал аалымдардан, илимдүүлөрдөн, акыл илимдерден боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө урматын жайга коюш керек. Сиз мындан кабарыңыз жокпу? Эгерде мени киргизбесеңиз, мен ушул кийимим менен өзүмдүн падышама дагы жолугуп жүрөмүн. Бул кийимде уруксат бербесеңиздер, менин көзүм учуп турган жок силердин падышаңарга жолугамын, ал менен кол камашамын" деп. Жазма иретинде суроо берсин, мен жооп берем, жазма иретинде келишимге кол коебуз, болду мен кайра кетемин. Менин көзүм учуп турган дагы жок, силердин падышаңарды көрөмүн деп дейт да. Падыша өзү уруксат берет. Ушундай кийимде кире берсин, каалагандай кийимде кире берсин, жолуксун деп өзү уруксат берет. Имам Баклани акылдуу, терең илимдүү, билимдүү болгондугун жана мусулмандар эч кимге баш ийбестигин падыша билип жүргөн. Ошондуктан бир хыйла, куулук, түлкүлүк кылат падыша. Бир Баклани текшерейин деп, атайын кире жаткан эшиктерди, сарайга кирип жаткан эшикти буздурат дагы жаппыз кылып, баш ийсин, баш ийип кирсин деген максатта жаппыз кылып курдуруп коет эшикти. Имам Баклани сарайга кирип жатып, ошо сарайдын эшиги кичинекей болуп, жаппыз болуп курулуп калгандыгын байкайт дагы парасаттын белгиси. Бирөөлөрдө акыл бар, бирок парасаты жок. Өзүнүн парасатын иштетип, акылын пайдаланып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, үй салыш керек, машина алыш керек, же бирөөлөр илимди эле алып койгон, бирок үй-жай дүнүйөнү кылбайт. Мындай парасатты өзү иштетпейт да, парасаты жок. Бунун парасаты дагы, акыл дагы өзүнүн ордунда. Эшиктин жаппыз курулганын байкады дагы алды жагы менен эмес, арт жагы менен басып кирди. Эми артисттерде бир эреже бар го, сахнага элге артыңды каратпа деген. Бул арты менен кирди да падышага. Сен мени артыма дагы ылайыктуу эмессиң дегендей маанини келтирип койду дагы. Ошол максатта кирди. Ошол учурда бул таң калды. Дагы бир ирет өзүндө бир ичинен сезимдери козголуп, падыша дагы бир жолу эрки менен таң калды бул имам Бакланиге. Имам Баклани кирди сарайга, кирип падыша менен салам алейкиден кийин падышанын вазири алдына келип: "Эй имам, сиз эгер даяр болсоңуз, биз суроолорду берүүнү баштадык. Сиз эгер суроо жоопко даяр болсоңуз, жолдун чарчактары чыккан болсо, суроо жоопту баштайлы" дейт. Албетте, мен ар дайым даярмын. Аллах үчүн эч нерседен кайтпаган пенделер ар дайым ар нерсеге даяр турат. Эмне сурооңуз болсо, Аллах каалаганча жообун аласыз. Биз даяр жоопторго жооп берүүгө дейт. Падыша карап туруп: "Иса ибн Мариям ким? Иса ибн Мариям тууралуу эмне дейсиз? Бул ким жана бул тууралуу эмне дейсиз?" дейт. Имам Баклани: "Иса пайгамбар, Мариям энебиздин баласы, Аллахтын баласы эмес. Же экинчинин биринчиси эмес. Ал пенде, ал адам, ал рух, ал жер жүзүндө жашап өткөн адам" дейт. Падыша карап туруп: "Сиз Кудайдын баласы дебейсиңерби силер Иса пайгамбарды? Ал Кудайдын баласы эмеспи? Аны пенде деп жатасызбы, адам деп жатасызбы?" дейт. "Албетте ал адам" дейт. "Албетте ал адам" деген учурда анда адамдын колунан түзөтүш, дарылоо, өлтүрүү, көздөргө ачып коюу,
же өлтүрүү деген нерселер колунан келеби дейт. Пес ооруларын дарылоо адамдын колунан келеби деген учурда албетте жок, мына нерселер адамдын колунан келбейт. Падыша имам Бакыланиге карап, анда эмне үчүн силер Куран-ы Каримиңерде, китебиңерде жазасыңар го өзүңөр? Пести дарылады, көздү дарылады, өлтүрдү, тирилтирди деп жазасыңар го силер дейт. Имам Бакылани падышага карап, урматтуу падышам, бул нерселер Аллахтын каалоосу менен болгон. Бул мужизалар Аллахтын каалоосу менен гана болгон нерселер. Эгерде бул мужизалар пайгамбарлар өзү кылды дей турган болсок, Иса пайгамбар өзү тирилтирди, өзү жаратты дей турган болсок, анда Муса пайгамбар дагы деңизди экиге өзү эле бөлүп койгон. Айды дагы экиге бөлүп койгон пайгамбар. Мындай мужизаларды өтө көп келтиришибиз мүмкүн. Эгерде бул мужизаларды пайгамбарлардын өздөрү кылган десек, бул эң чоң жаңылыштык. Ал Аллахтын жардамы менен, Аллахтын ирадасы, Аллахтын каалоосу менен гана болгон. Пайгамбарлар бул мужизаларга себепчи болгон дейт. Падыша карап ойлонуп, илимий маселеде имам Бакыланиге бул маселеде жолдоштору менен, вазирлери менен, данышман акылмандары менен теңдеш келе албастыгын түшүнүп, бир аздан кийин дагы уланталы суроо жоопту деп, сизге бул поптун суроосу бар экен деп попко сөздү бурат. Поп ал жердегилер эми түшүндү, биринчи мусулман эместерди мусулмандарга карата ушундай бир немеси бар го. Ар дайым жакшынакай келмиш дос болмуш болот, андан кийин ачууга тийишти баштайт. Биринчи мусулман кол көтөрсүн дейт да. Анан мусулман жаман деп соц тармактарга ошону реклама кылып чыгарат. Мына мусулман кол көтөрдү деп. Болсо биринчи ошо урушту баштаган, биринчи ачууга ошол тийген. Булар дагы биринчи кезекте илимий деңгээлде тең келе албаштыгын түшүнүп имам Бакыланиге ачууга тийишти баштады да. О имам, эмне үчүн кечигип келдиңиз дейт имам Бакыланиге. Имам Бакылани биз асырдан кийин сүйлөшкөнбүз убакытты. Мен асыр намазын окудум дагы келдим дейт. Падыша, биз сизди күтүп калдык. Мен өзүмдүн убактымдан дагы өз убактысын бийик кое турган адамды өмүрүмдө жолуктурам деп эч ойлогон эмес элем дейт да. Убакыт Аллахтыгы, жан дагы Аллахтыгы. Жанды Аллах берет, жанды Аллах алат. Жана биз Аллахка башыбыз, Аллахтын буйруктары турганда эч кандай падышанын өкүмдардын бизге өкүмү падышачылык өтпөйт дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, эч нерседен кайтпаган улуу имамдар, жол башчылар, алымдар. Булар эч нерсеге, эч кимге кошоматчы болгон эмес, эч кимге пакта койгон эмес. Бүгүн кээ бирөөлөр бар, кээ бир молдолор бар, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө карап, бирөөлөрдүн мансабыга, бийлигиге карап туруп мамиле кылып коет. Булар кээ бирөөлөр. Алхамдулилла, бүгүн дагы устаздар бар, эрктүү, эч кимге баш ийбеген, өзүнчө илимдин кадырын билген, динибизди эч качан духун, рухун, авторитетин эч качан чүрбөштүк аракет кылган устаздардан Аллах ыраазы болсун. Бул падыша таң калды жана бир жолу, себеби өзүнүн убактысынан дагы өз убактысын бийик койгон инсанга карата. Жана поп суроосун берген эле Айша энебиз тууралуу. Поп илимий деңгээлде түш келе албастыгын түшүнүштү дагы ачуусун келтирүү максатында Айша энебиз, пайгамбардын жубайы Айша энеңер тууралуу эмне маселе болуп өткөн, кандай доомат болгон, эмне болгон, ой кандай ушак кептер ал тууралуу айтып берчи дейт поп. Имам Бакылани аларга карап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дин душмандары ар кандай жамандыктарды кылып, бирок эч бир оң жооп ала албагандан кийин, ар кандай кырсык балелерди уюштуруп, бирок эң оң жооп ала албагандан кийин анын сол жагынан кол салышты баштады. Айша энебиз тууралуу ар кандай ушак кептерди, гыйбаттарды таратышты баштады. Бул тууралуу билген да, билбеген адамдар дагы бул сөздөрдү угуп туруп, ой калчабай эле, бир жыйынтыкка келбей эле туруп, ар кандай сөздөргө ишенип калышты. Бирок асмандардан да үстүдө турган Аллах Таала Айша энебизди актады, ал ак, ал таза, биз ишенебиз, ал эч кандай арам иш кылган эмес дейт. Поп карап туруп, эгерде биз мусулман болгонубузда, силердин Куран китебиңерде ишенгенибизде, анда биз бул суроону козгобойт элек. Биз бул суроону бербейт элек. Биз мусулман эмеспиз, биз башка бир далил талап кылабыз. Курандан дагы башка бул окуялардан, силер айтып жаткан сөздөрдөн дагы башка бир далил талап кылабыз, айт дейт да.
Ошондо имам Бакыланин бул жообун карасаңыз, чыныгы илимдүү адам да, чыныгы эркек адам, чыныгы билимдүү адам, эч нерседен кайтпаган адам чындыгында. Эмне деп жооп берди? Эгерде ушул жерге өзүңүз ордуңузга коюп туруп илим деңгээлиңизди текшерип алсаңыз болот. Сиз эмне деп жооп берет элеңиз сиз? Мисалы үчүн, бүгүн акылдуусуз, намазда кандай мындай десе жооп бере бересиз бүгүн. Ар кимге шубай бересиз, ар кимди дин алымдарын жамандай бересиз. Баягы соц тармактарда отуруп алып сөгүп жазасыз. Мына илим деңгээлиңизди өзүңүз текшерип алыңызчы. Ушул жерде сиз болуп калсаңыз эмне деп жооп бересиз? Имам Бакыланин өзүнүн ордуна коюңуз дагы ушул суроого жооп берип көрүңүз азыр. Убакыт кетти, тактук, тактук, тактук. Албетте башыңыз маң болуп калышы мүмкүн бул жерде. Бирок имам Бакыланин эмне деп жооп берди? Урматтуу поп, урматтуу падышам, сиз мени жөн эле элчи катары эмес, казы экенимди дагы унутуп койгон окшойсуз. Мен казымын, казы деген адилеттүү сот, сот деген. Мени сот экенимди да унутуп койгон окшойсуз. Далил кайсыл жактан талап кылынаарын унутуп койгон окшойсуз. Ким доомат койсо, далилдеп берүү анын мойнунда болуп эсептелет дейт. Далилдеп берүү дооматчынын мойнундагы милдет болуп эсептелет дейт. Сен доомат коюп атасыңбы бир нерсе болду деп, аны далилдеп бер. А бирөө келип колуңду уруп сындырып койду, далилдеп бер. Кантип сындырды, ким күбө болду, далилдеп бер. Күбөлөрүң барбы, ким бар, ким жок. А сиз дагы Айша энебиз тууралуу ушундай деп атасыңарбы? Анда силер дагы далилдеп бергиле. Биз ишенебиз, ал таза, ал аппак. Биз ишенебиз ал нерсеге. Биз талашпайбыз. А бирок силер доомат коюп атасыңар ушундай болгон деп, анда силер далилдеп бергиле дейт. Далил силердин мойнуңардагы милдет дейт. Ошол учурда чындыгында урматтуу мусулман бир туугандарым, ойлоно турган маселелерден бири ушул жерде. Имам Бакыланин дагы сөзүн улап, яхудилер Мариям энебиз Иса пайгамбарды алып келген учурда, эй Мариям, сен эч ким кылбаган ишти кылдың деп туруп доомат коюшпады беле? Тарыхтагы бул эки аял, бирөөсү Мариям энебиз, бирөөсү Айша энебиз. Мариям энебиз күйөөгө чыкпастан туруп, күйөөгө тийбестен туруп перзенттүү болгон пайгамбардын энеси. Ал эми экинчиси Айша энебиз бул пайгамбарга турмушка чыгып, бирок перзенттүү болгон эмес. Эгерде бул тууралуу жаман ойлор, доомат учактарга ишенүү маселесинде жаман жакшыны ажыратып биле турган болсок, ажырата турган болсок, ким жакшы, ким жаман деп, бул маселеде, доомат учак маселесинде биз, мына силер насранийлер, Айша энебиз тууралуу жаман ойдо болуп жатасыңар. Турмушка чыккан, бирок перзенттүү болбогон Айша энебиз тууралууга, Айша энебизге доомат коюп, ар кандай апат жаман сөздөрдү айтып жатасыңар. А биз турмушка чыкпай туруп перзенттүү болгон Мариям энебизди эч агыл актап койгонбуз дейт. Булардын аты таза, булардын аты ак. Асмандардан өйдөдө турган Аллах Таала аларды актап койгон. Бирок биз мусулман оларак, мусулман болуп туруп, күйөөгө чыкпай туруп перзенттүү болгон Мариям энебизди актадык, таза дедик. Ал эми силер күйөөгө чыгып туруп перзенттүү боло албай калган Айша энебизге доомат койдуңар, насранийлер дейт. Ошол учурда падыша өзүнүн побуна карап туруп, поп ата, эмне дейсиз, бул жоопко кандай сөзүңүз бар дейт. Ошондо поп, эми туурасы, эми мындай туурасы деп сөздөн чыгайын деп жаткан учурда падыша сөздү бөлүп, туурасы бүгүнкү сухбетибиз бүттү, бүгүнкү сөздөрүбүз түгөндү, дагы сөздү улантабыз эртебүз деп карарын өзүнүн сөзүн түгөттү. Бүгүн дагы жеңилди булар. Чындыгында урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, окуя хикаяларды окуп туруп, эс алып, адам атадан баштап бардык окуяларды окуп келсеңиз, чындыгында чыныгы жашоо мусулмандардын жашоосу экендигин, чыныгы дин ислам дин экендигин, чыныгы акмак же акылдуунун айырмасы ушул динде гана экендигин билип аласыз. Окуя хикаялардан эң кызыгы бул жакта болуп өткөн, азыр уландысында айтып өтөм муну. Бул элчи болуп келген, унутпашыбыз керек. Негизи элчи болуп башка иштер менен келген, суроо жооп, биз айтып жаткан суроо жооптор кийинки маселе. Элчи болуп келгенден кийин буну кетүүдөн мурда бир
байраң шараңдоо бир майрамга чакырышат. Падыша өзү баш болуп. Падышаны күтүп алат, ар ким менен тааныштырып жүрөт. Ар ким менен тааныштырып, падышаны күтүп алып жанында жүрөт, имам Бакланинин алдында жүрөт. Азыр көп кээ бирөөлөр, кээ бир дин кызматкерлери, кээ бир бийликтегилерге сатылып кетет, мисалы үчүн, ал учурда бийликтегилер тескерисинче диндеги адамдарга кызмат кылган. Бул падыша дагы жүгүр болуп кызматында жүрөт имам Бакланинин. Имам Баклани алып келет экен, азыр мен сизге бир улуу, өтө бир жаш адам менен тааныштырамын, имам деп, имам Бакланиге айтып мактанып, азыр улуу бир мартабалуу биздин Патрик жол башчыбыз менен тааныштырам деп туруп, Патрикти чакыртырат. Патрик кирип келет, өзүнчө бир сакал, баягыда кайтыростор бир нерсе илинген, узун шалбырак кийимдери кийилген, өзгөчө бир сакалчан, өзгөчө бир өздөрүнүн табында, өздөрүнүн бабында өзгөчө адам иш акса. Имам Бакланиге келип учурашкандан кийин биздин Патрик улуу имамы жол башчыбыз дейт. Ошондо имам Баклани карап туруп, ассаламу алейкум, кандайсыз, саламатсызбы? Өзүнүн саламында мусулман эмеске ассаламу алейкум деп койт, саламатсызбы деп саламын берип, бала чакаларыңыз жакшы, үй бүлөңүз жакшыбы, кыздарыңыз, балдарыңыз жакшыбы деп учурашат. Ошондо Патрик чочуп кетет. Эмне деп атасың сен деп. Падыша дагы ачуусу келип, сиз эмне деп атасыз имам? Бул мындай жаман нерселер, мындай арам иштер, үйлөнүү, бала чака күтүү деген нерселер бул таза аруу адамыбызга арам кылынган, бул туура эмес нерсе, бул жаман нерсе, бул мындай нерселерден бул таза адам дейт. Ошондо имам Баклани карап туруп, силерге таң калам, силер кызыксыңар дейт. Ушул бир жол башчы деп эсептеген адамыңарга перзент күтүү, аял алуу деген нерселерди арам кыласыңар, тыюу саласыңар дагы, ал эми ушул нерсени Кудайыңарга ыра көрөсүңөр дейт. Жана айтышат го өздөрү, Иса Кудайдын баласы деп. Ушул нерсени ушул жол башчыңарга ыра көрбөйсүңөр дагы, ыплас нерсе дейсиңер дагы, бирок ушул ыплас нерсени Кудайга коюп коесуңар. Иса Кудайдын баласы деп коесуңар. Силерге өтө кызык, өтө таң каламын дейт да. Чындыгында алар айтышат го, Иса пайгамбар Кудайдын баласы деп. Урматтуу мекендештерим, бул хикаядан кысса, ал жердегилер өтө таң калып, эч кимге жакындаттырбастан, бирөөлөр угуп калбасын деп, суроо жоопту ушул жерден токтотобуз дешет. Жана тарыхчылар айтат, ушул жерде бул окуя аркылуу Аллах Таала өзүнүн динин чыныгы дин, күчтүү дин экендигин тасдыктап далилдеп көрсөтүп койгон дейт да. Аллах жалгыз, Аллахтын шериги жок, Аллах төрөбөгөн, төрөлгөн эмес. Падыша айтат, өзүнүн Патриге, попторуна айтат, буну эмне кылабыз эми, бул жинди тентекти эмне кылабыз десе, буну падышачылыгына, президентине, падышасына сый белектери жөнөт, алтындарды жөнөт, эмне десе макул де шарттарга тезирээк анан буну өзүнүн мамлекетиге жөнөтүп жибер болсо, биздин бардыгыбыз сырларыбызды ачып коет, бардыгыбызды секрет нерселерди жерлерге жайып жиберет, айтор бизди мамлекетибизди кошуп динибизди дагы азыр абдыртөмтөр кылып жиберет дейт да. Жок кылып жиберет дейт. Бардык келишимдер кол коюлуп, айтор имам Баклани өзүнүн өлкөсүнө кайтат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, окуя ушул жерден бүтөт. Албетте биринчи укканда адам түшүнүш кыйын, 2-3 жолу кайра угуш керек муну. Эмнен айткым келет, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде бир окуя пайда бар деп айткым келбейт, бирок ар бир окуяда, ар бир хикаяда бир пайда бар, сырдуу, хикматтуу сөздөр бар, маанини өзүңүз издейсиздер деген үмүттөмүн. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ажыраткан убактыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ажыраткан убактыңызга ыраазы болуңуз. Аллахка аманатсыз. Кийинки эфирлерде жолугушканга чейин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.